Ошентип көп аялдар азыр бузулуп кетип атат, адашып кетип атат. Кайырмакты таштаганда крючокко илинген сыяктуу ал илинди дагы все. Ага дагы бир эки жакшы сүйлөп, бир эки белек берип койсо, ал болду, ал үй бүлөсүнөн монтип эле чыгып кетти. Мен күйөөм измена кылып кетти, бирок анын семьясы бар экен, балдары бар экен. Күйөөсү туруп мен күйөөм менен ойношуп кетиптир деген ситуациялар угуп атасыздар, каяктан пайда болуп атат? Ушул кыз, кичинекей кыз бала кезинде кулагы толгон эмес, жаным, алтыным, алтын кызым менен, принцессам менен деген ушул сөздөрдү кулагы толгон эмес, жүрөгү ичиде чоң тешикче бар. Ушул тешикчени толтура албай эле ушул кыз кыйнала берет да. И ал кыз турмушка чыкты, болгону анын место положениясы өзгөрдү. Мисалы Кыргызстанда жашаса, Россияга көчүп келген сыяктуу эле ал ошол турпаты менен ичи боюнча калды. Ушул состояниясы калды. Бар жогу ичинде калды. Ал болгону место положениясы өзгөрдү. И турмушка чыгып, семья куруп, балдары бар. Айтор бу чоң тешикче, ичидеги чоң тешикче дагы деле толгон эмес. И бирөө күйөөсү дагы деле мамиле жакшы кылбайт, көңүл бурбайт, карабайт, аялга кызыкпайт. И бул аял жашап келет да, бир күн көчөдө бир эркек сүйлөп койду. Ой, сулуу кыз, мынча сулуусуң, аябай сулуу экенсиң, деген сыяктуу комплименттерди айтып, жакшы сөздөрдү сүйлөп койду. Ал болду, как балык сыяктуу крючокко ийилет го. Балыктар монтип кайырмакты таштаганда крючокко илинген сыяктуу ал илинди дагы все. Ага дагы бир эки жакшы сүйлөп, бир эки белек берип койсо, ал болду, ал үй бүлөсүнөн монтип эле чыгып кетти. Монтип эле чыгып кетет. Эмне себептен? Себеби ичиде чоң тешикчени толтура албай жүргөн. Чоң тешикчесин толтура албай жүргөн, а бул жактан кулагы толбой жүргөн, ага дагы сүйүү жетпей жаткан, ага дагы внимание жетпей жаткан, ага дагы мерим жетпей жаткан. И көчөдөн ушул бир чочун эркек келип ушинтип сүйлөп атса, дейт. Себеби ал кыз, ал келин ушул нерсени күтүп жүргөн да. И ага балдары деле көзүгө көрүнбөйт. Ошол моментте, потому что бул келин, бул кыз өмүр бою ушул вниманияны талап кылып жүргөн да. Ушул нерсени издеп жүргөн. И ушул нерсени алды. Убактынчалык бул нерсе. Ошентип көп аялдар азыр бузулуп кетип атат, адашып кетип атат. Андан кийин мындай чоң сожаление болуп атат да. Аябай чоң сожаление болуп атат. Вот түшүнүп атасыздарбы ушул ситуациялар эмнеге алып келгенин? Ошондуктан биз биринчи өзүбүздү түшүнүп алышыбыз керек да. Биз бакытты бирөөлөрдөн издебестен, мына чыныгы бакыт өзүңдө да. И вот даже мен курс ачканмын, чыныгы бакытты өзүңдөн тап деген. Себеби мен чыныгы бакытты мен өзүмдөн таптым да. И болгону мен ушул илимдеримди өзүмдүн жашоомо киргизип, практикамдан өткөрүп, ушул нерселер иштейт экенине түшүнүп жетип, чындыгындагы чыныгы бакыт өзүбүздө экендигин түшүнүп жеттим дагы мен. Вау дедим да. Жашоо ушунчалык жеңил экен, ушунчалык сонун экен. Болгону биз аны өзүбүз эле усложнять эте берет экенбиз да. Өзүбүз эле кыйынчылыктарды жарата берет экенбиз да. Вот Алла Таалам бизге жашоону ушунчалык жеңил кылган экен, аны өзүбүз эле кыйынчылыктарды издеп эле, ушул билим жоктугундан эле таарынып эле, таарынычтан эле чыга албай эле ушинтип эле кыйналып жүрө берет экенбиз да. Вот Алла Таалам бизге сыноо бердиби? И ал сыноодон биз өзүбүз тандоо кылат экенбиз да. Биз кайсы жолду тандайбыз? Биз жакшы жолду тандайбызбы? Же жаман жолду тандайбызбы? Болгону Алла Таалам бизге сыноо берди. Тандоо бизде. И вот сиздер кайсы жашоону тандайсыздар? Ар бир адам жакшы жашоону тандайт, бирок ага жеткенге аракет кылбайт да. Бир күн аракет кылат, 2 күн аракет кылат, но ушуга аракет кылып кыйынчылыктарга карабастан аракет кылып умтулган болсо, бунун мөмөсү аябай дандуу экен да. Вот мен өзүм азыр ушул нерселерди жашоомо киргизип, азыр чындыгында мөмөсүн жеп атам.
Бул эң сонун нерсе экен. Ошондуктан ар бир аялга, ар бир үй бүлөгө ушундай бакыт каалаймын. Себеби эртең мен деле келин алам, мен деле кыз узатам. Биз үй бүлөдөн ушундай балдарыбызга травма бербестен, туура эмес установкаларды киргизбестен, ушуну туура направление берип, туура жолго түшүрүп алсак, биздин балдарыбыз бактылуу болсо, биз кандай бактылуу болобуз, Сонунбу? Неберелерибиз бактылуу болсо, биз вообще эле жыргап сонун жашайбыз го. Ошондуктан жана даже хадистерде айтат го, билим ал, билим ал, билим ал деп. Бул жөндөн жөн эле айтылбайт экен да. Билимдин аздыгы эч качан болбойт экен. Жашооңуздарды анализдеп көрүңүздөр. И өзүңүздөргө суроо берип көрүңүздөр. Ушул жашооңуздар сизге жагып атабы? Же болбосо бир нерсе өзгөрткүңүз келип турабы?